Дүйнө жүзү боюнча кан айлануунун бузулушунан улам пайда болгон оорунун бири болгон инсульт дартынан жыл сайын 6 миллиондон ашуун адам каза болот. Инсульт дарты айрыкча жашы өткөн адамдарда көп кездешет. Инсульт бүткүл дүйнөлүк октябрь айынын 29-ында бүткүл дүйнөлүк инсульттар күнү деп аталат да. Анткени бул ушул инсультка каршы мындай иш-чараларды ошо 29-ында ушу бардык өлкөлөрдө жүргүзөт. Инсульт деген бул өзү эмне? Инсульт деген бул мээнин кескин түрдө пайда болгон кан айлануу системасынын бузулушу. Инсульт бул эки түрдө болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп коет. Ишемикалык инсульт деген бунун мээнин кан тамырынын бүтөлүшү. Ошонун себебинде мээге кан барбай калат. Инфаркт болот. Ал эми геморрагикалык түрү десе, геморрагикалык түрү бул мээнин кан тамырынын жарылып кетиши. Бул негизинен кан басымы жогору болуп жүргөн кишилерде көп кездешет бул. Кан басымы мээге кан куюлат. Мына ушул эки түрү бар. Эл арасында инфаркт жана инсульт дарты туурасында маалымат аз болгондуктан уламбы, бул эки ооруну жүрөк оорусу деген түшүнүктө жүргөндөр да жок эмес. Анда алгач инфаркт дарты туурасында бир аз маалымат берели. Жүрөктө чоң тамыр чыгат. Ал тамыр дагы чоң эки тамырга бөлүнүп кетет. Алар жүрөктүн оң тамыры жана сол тамыры деп аталып, жүрөктүн өзүн кан менен камсыз кылып олтурат. Мына ушул кан тамырларда холестерин пайда болуп, улам чогулуп турат. Ошол жерге чейин кан жакшы келет да, жүрөктүн андан аркы бөлүгү кан менен жакшы жабдылбай, такыр кан барбаган жерлери өлө баштайт. Жүрөктүн иштен чыккан жерлери чоңойгон сайын өзүнүн белгилерин бере баштайт. Бул учурда адамдын жүрөгү кысылып, басып бараткан жеринен токтоп, калат жана чарчап калат. Бул көрүнүш стенокардия деп аталат. Эгер кан тамыры толук жабылып калса, анда инфаркт оорусу пайда болот. Мында жүрөк кан тамырынын иши иштен чыгат. Ал иштен чыккандан кийин кайра оңолбойт. Ал эми жүрөк оорулар менен ооругандарда кээ бирки мамлекеттерде ала кете турган болсок, бул Францияларда жүрөк оору менен ооругандар, алардын орточо жашы уже 70-75 жаштарда башталса, ал эми биздин мамлекетте, биздин Кыргызстандарда бул көргөзмө өтө эле төмөн деңгээлде. Мындайча айтканда, бизде 50 жаштан башталып уже жүрөк оору менен ооруган адамдар кезигет. Жана 50-45 жаштагы учурлар болот, что инфаркт алып, биздин больницага кайрылган учурлар болот. Булардын негизги себептеринен азыркы учурдагы себеби болуп, бул кандагы холестериндин көтөрүлүүсү болуп атат. Бул деңгээлде жакшы бир изилдөөлөр жүрүп жатат. Бул семейный үй бүлөлүк гиперхолестеринемия деп коюлат. Бул үй бүлөлүк гиперхолестерин башка мамлекеттерде өтө жогору деңгээлде обследование этилип, жакшы таралган, дарылоосу да жакшы жүрүп жатат. А биздин Кыргызстанда бул жаңы эле өнүгүп келе жаткан изилдөө деп айтсак болот. Мында холестерин төрөлгөндөн эле баштап көтөрүлүп, жана алар уже өзүнүн патогендик таасирини уже 20 жаштардын аралыгында бере баштайт. Бизде кээ бирки больнойлор кезигет, ушул 23 жаштарында инфаркт алгандар бар. Андан да уже 40 жаштарда инфаркт алгандар бар. Эгер кимдерде ким ушул 40 жаш, 50 жаш аралыгында инфаркт алса, бул жүрөк ооруларынын бул эрте пайда болуу бөлүмүнө кирет дагы. Буларды албетте буларды изилдөөгө алууга туура келинет. Ал эми инсульт дарты мээдеги тамырлардын бири жарылгандан же кан тамырдын бир жеринде кан уюп, тамыр бүтөлүп калгандан улам пайда болот. Инсульт жана инфаркт дартынын айырмасы. Инсульт деген бул башкача, бул мээнин кан тамырларында өзгөрүштөр болгондо, ошондо гана эки инсультка бөлүнөт. Ишемический тромб атып кеткенде же кан уюп калганда, мээге кан жетпей калганда нервный клеткалар өлүшөт. Геморрагический кан тамыр жарылганда, ошондо мээге кан уюп калат. Кан басымы оорусунда баш оор тартып, зыңылдап ооруйт. Оору кармаганда адам эс учун жоготуп жыгылат, жүрөгү начар иштейт. Үйдөбү, же көчөдөбү, же жумуш учурундабы, ошо инсульттун эки түрү бар деп атпайбы. Эки түрү экөөнүн белгилери эки башкача болот. Мисалы, ишемикалык инсульт болгондо, бул жөнөкөй эле отурган жеринен, же уктап жаткан жеринен эртең менен турганда эле бир жак өрөөнү капталы иштебеген болот. Бети кыйшайган болот. Аны кантип билсек болот? Аны келип баягы тиштерин көрсөт,
деп деш керек. Ошондо бети эки жак бети баягы симметрия сакталганбы, сакталбаганбы, оозу бир жагына кыйшайганбы, кыйшайбаганбы, тиштеринин баарысын көрсөтө алабы, же бир жагын ачылбай жатабы, ошодон эсеп болот. Тилин сындырып көрөбүз. Тилин сындырып көргөндө бул эң негизги биздин багыт, тили кай жакты көзсөй бурулуп атат. Оңго же солго. Инсульт болгондо сөзсүз бир жакты көзсөй тили бурулуп калат. Анан сүйлөтүп көрөбүз. Сүйлөө сөзү барбы, жокпу, атыңды айт, фамилияң, бир жериң ооруп атабы деп сураса эле белгилүү болот. Же сүйлөй алат, же сүйлөй албай калат ошентип. Көпчүлүк учурда инсультта бул сүйлөөсү начар болуп калат. Анан колуңду көтөрүп көрчү, колуңду. Эки жагын бирдей көтөрөбү, көтөрүп кармап турчу. Же бир жагы таптакыр көтөрө албайт, же болбосо көтөрсө дагы ошол бир жанагы инсульт болгон жагы түшө баштайт, көтөрүлбөйт. Ошондой. Бутун дагы ошондой кылып туруп, ошондой кылат. Бул көбүнчө ишемикалык инсультка туура келет да. Жыгылып калган адамды негизи эсин жоготуп же кусуп баштаса бир капталына жаткырып коюш керек. Себеби ошого кускан массаларга дем алган жолдор бүтүрүп калышы мүмкүн. Анан жаткырып эч кыймылдатпай, врачтар келмейинче эч кандай жардам бере албайт негизичи. Жөнүндө карап туруш керек да, байкап туруп кетпесин же жыгылып кайра жыгылып урунуп травма албасын депчи. Бирок баары бир специализированный скорый бригада чыгыш керек. Ишемиялык инсульт мээни кан менен жамдып тургучу тамырларда кандын уюп калышынан, тромбтордон же кандын коюланып кетишинен улам келип чыгат. Бул учурда кан тамырдын стенкасы жарылбайт, бирок кан спазмадан же кандын уюп калышынан улам жүрбөй токтоп калат. Натыйжада нерв клеткаларына мээге кан, кычкылтек жана керектүү азыктар толук кандуу барбай калат. Анан мээ тарабынан организмдин башкаруусу бузулуп, адам майып болуп калат. Белгилери колу, анан бир жак бети шал болот, сүйлөй албай калат, өңү кубарып, башы айланат, алы кетип, колу буту эч нерсени сезбей калат, баш катуу чыдатпай ооруйт. Ал эми геморрагикалык инсульт десе, геморрагикалык инсульт бул кескин түрдө, бул өтө курч пайда болот. Ошо баягы ооруган киши жок жерден туруп эле башы бир заматта чыңалып ооруп чыгат дагы, көңүлү айнып кусушу мүмкүн. Жыгылып калат. Кээде жанагындай талма сыяктуу болуп туруп денеси кармайт, ушундай калчылдап. Башы ооруп, меле башы жарыла тургандай болуп ошентип, анан кийин көңүлү айнып, кусуп, баш айланып ошентип жатып калат. Кандай гана инсульт болбосун, буну сөзсүз түрдө покой керек бул жерде. Тургузуп, бастырып, буларды көргөн болбойт. Сөзсүз түрдө жаткызыш керек дагы. Анан жанагындай инсульттун белгилери бар болсо, сөзсүз түрдө жана тез жардамды чакырып, баягы стационарга жетиш керек. Кандай гана инсульт болбосун, жаштабы, карыдабы, анын айырмасы жок. Кандай гана инсульт болбосун, сөзсүз түрдө ооруканаларга буну жеткизиш керек. Инсультка кабылганын биле элек адамдын жүрүш-турушунан аны байкаса болот. Сыртынан караганда башкалардан айырмаланбайт, бирок басканы, аң сезимине көңүл буруу керек. Мас абалдагыдай сендиректи басуу, айлана чөйрөгө кайдыйыр караган, өңү куу болуп калат. Аталгандардыкта бейтап экинчи жолу ооруп жыгылса, анда ал өмүр бою майып болуп калуу коркунучу туулушу мүмкүнбү деген сурообузга бир жыл болот, эки жыл болот, кандай гана инсульт болбосун, инсульт эмес. Ал тургай жанагындай өтмө маанидеги, өтмө мүнөздөгү оорулар да болот да. Бир жерде мисалы кандайдыр бир суткага чейин, кандайдыр 50 саатка чейин бир жагы иштебей калып, бир өрөөнү иштебей калып, тили жок болуп, же болбосо жанагындай асимметрия бетинде ушундай пайда болуп калып туруп, анан кандайдыр бир өлчөмдө өтүп кетиши мүмкүн. Бул жанагындай өтмө ишемикалык инсульт деп айтабыз да буну. Кандай гана инсульт болбосун, буну баары жаткыш керек. Эгерде ошондой өтүп кетсе дагы үйдө, көбүнчө бизде ушундай болот. Өтүп кетти, мына үйдө тынч жаткызып койдук, же тез жардам келгенче, же болбосо мынакей кан басымын түшүрүп койдук, бул өтүп кетти, калып калды, жакшы болуп калды, калыбына келип калды деген болбойт. Кандай гана болбосун, инсульттун белгилери бар болгондон кийин сөзсүз түрдө буну ооруканага жаткызыш керек. Андан кийин инсульт бул кайталанмага ээ болот. Ошол биринчи күндөн биздин аракетибиз
ошону кайталанбаганга аракет кылабыз. Биринчи ийне ошол үчүн сайланат, керек болсо жанагындай тромбду эзиш үчүн жаябыз, кан тамырларды кеңейтиш үчүн беребиз, анан кийин ошол кайталанбасын дегенге аракет кылабыз да. Чындыгында ар бир кайталанган оору ушунчалык баягы оорураак өтөт. Инсульт оорусуна диагноз коюлгандан баштап мүмкүн болушунча эртерээк дарыгерге кайрылып дарылануу керек. 18 жаштан жогорку ар бир адам кан басымын билүүсү зарыл. Чылым чегүү, спирт ичимдиктери, ошондой эле стресс, ызалануу, ачуу калтыруу, аз кыймылдуулуктан качуу керек. Эмне үчүн инсульт көбөйүп атат? Инсульт көбөйгөнүн биринчи кезектен биринчи себеби бул инсандын өзүнөн эле болот. Бизде аз кишилер бар, өзүнүн кан басымын карап, көтөрүлбеш үчүн атайын дарыларды, дары-дармектерди ичип турган кишилер аз. Көпчүлүгү менин давлением бар, менин кан басымым жогору деп коюп туруп жүрө берет. Бул эң туура эмес да. Анткени именно ушул жана кан басымын көтөрүп жүргөндөрдүн арасында инсульт бир убакыт болот, же болбосо ушул аба ырайынын өзгөрүшү да мүмкүн. Стресс фактор да болушу мүмкүн ар кандай. Анан ар кандай жанагы тамактарды да кан басымын көтөрө турган ушундай тамактарды да колдонуп коет. Ошол учурда давлениеси көтөрүлүп кетет, дагы кан басымы көтөрүлүп кетет да, анын баягы дары дармегин ичкенче инсульт болуп калат. Ошон үчүн инсультту баягы болдурбай коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Бар. Мына ушуну эле карап туруш керек. Бул биринчиден кан басым деген. Экинчиден анан кийин бул инсульттун пайда болуу себебине ана биздин жана атеросклероз. Кан тамырдагы холестерин бүртүкчөлөрүнүн көбөйүп кетиши. Буну эч ким бизде контроль жасашпайт. Айрыкча ушу биздин азиат элдеринде. Анткени биз этти мүмкүн болушунча көп колдонобуз ар дайым. Бирден бир майды көп колдонобуз. Бирден бир көбөйүп кетишинин себеби ушул эт менен майдын көпчүлүк учурда туура эмес колдонгондон бар десе көбөйүп атат да бунун барысын. Буну текшердебиз. Буну дагы ордуна калыбына келтире турган дары-дармектерибиз бар. Андай дарыны бизде аз колдонот. Ага көңүл бурушпайт. Анан ошол кан бүртүкчөлөрү, ошо холестериндер барып атеросклероз болот, ошол бляшкалар барып туруп кан тамырларды жаап кылат. Инсульт көбүнчө гипертониялык оорунун татаалданышынан улам келип чыгат. Кан тамырлар стенкасындагы жогорку басымга чыдай албай калып жарылып кетет. Жарылган кан тамырдагы кан мээнин бир бөлүгүнө куюлат. Ал жер шишип кетет да, мээнин ошол бөлүгү иштен чыгат. Кант диабети. Кант диабетинен да инсульт болгондор аябай көп. Кант диабет менен ооругандардын баарысында кан тамырлары сөзсүз түрдө өзгөрөт. Айрыкча ичкерип кетет булар. Анан кичине эле кан дагы давление кошула турган болсо, кан басымы көтөрүлө турган болсо, аларга мээге кан барбай калат. Кысылып калат ал жерде. Барбай калат. Анан жаман болот. Мисалы ошол жөнөкөй диабети жок инсульттун калыбына келүү мүмкүнчүлүгү чоң. Ал эми диабети менен анан дагы инсульт болсо, аларга калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүбүз баягы жапа чеккен жагын өрөн бизге кыйын болуп калат. Ошон үчүн ушуларды карап туруш керек. Анан кийин кандай гана кээде байкалбаган кан басымы көтөрүлүп жүргөндөрү да бар. Аны эч ким текшербейт. Дайыма текшерип туруш керек. Мына 30тан ашкандан кийин эле дарыгерлерге жана үй бүлөлүк дарылерге барып кан басымын көтөрүп карап туруш керек. Көпчүлүгү биздики карашпайт дагы. Анан ушул күндө чындыгында эле экономикалык кризис болуп атат. Элдер азыр 2-3 жумушта иштешип атат. Уктабай күнү-түнү жана швейный цехтегилер деле жаштар келип туруп инсульт болуп атат. Өздөрүн карашпайт, кан басымын текшеришпейт. Ошентип нагрузка менен күнү-түнү уктабай иштейбиз деп келип, анан кийин баш айланып жанагындай же инсульт болуп туруп анан бизге келип түшүп атат ушундай. Учурда ишемикалык инсульт көп кездешүүдө. Бул дарттын келип чыгышына башка оорулар, жүрөк, кан тамыр оорулары да шарт түзөт. Өзгөчө кант диабети, ичкилик ичүү, тамеки чегүү, аз кыймылдуулук ишемикалык инсультка шарт түзөт. Сасык тумоонун да татаалданышы кооптуу. Адам тумоологондо кан тамырдын стенкасы бошоп калат. Тамыр жарылып кетүү, кан уюп калуу коркунучу туулат. Кандын курамы бузулуп калышы мүмкүн.
Эми дүйнө жүзүндө мындай принциптер бар да, 45 жаштан кийин жыл сайын комплексный изилдөө өтүш керек да. Себеп кандын суюгун тапшырыш керек. Кандын тапшырып, холестеринди тапшырып, салмагын эсептеп, кан басымды өлчөп, кардиограмма тартыш керек. Ошол 6-7 изилдөө өткөндөн кийин фактор риска деп коет. Ошонун баалап, анан кишинин негизи факторлор көбүрөөк болсо, ошого көңүл буруш керек да. Себеп салмагы чоң болсо, салмагы азайтыш керек, диетолог менен иштеп, кандын канты көтөрүлсө жогору, ошондо эндокринологко кайрылып, ошону коррекция жасаш керек. Кан басымы жогору болсо, ошону кардиолог, терапевтке кайрылып, ошону такай контролдоп жүрүш керек. Анан андай изилдөөнү өткөндөн кийин баары таза чыккан күнү дагы баары физический нагрузка деп коебуз. Аны күндө 5-7 километрди кем басып жүрүш керек, нагрузка бериш керек да, басып жөнөкөйлөп физический нагрузка. Анан тамак аштан майлуу, куурулган, туздалган тамакты азайтыш керек. Инсультка кабылган адам айыгып кеткен күндө да дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруусу шарт. Ошондой эле дары-дармектерди үзгүлтүккө учуратпоо зарыл. Бир кармаган инсульт 2-3 ирет кармашы мүмкүн. Андыктан алдын ала жолдорун билүү абзел. Эгерде инсульт жогорку кан басымдын айынан келип чыккан болсо, аны түшүрүүнүн кереги жок. Себеби бул мээнин ишемикалык оорусуна алып келет дешет адистер. Ал эми ооруканадан дарыланып чыккандан кийин дарыларды кабыл албастан токтотуп коюуга болобу? Анткени дары бөйрөк жана бооруга таасирин тийгизбей койбойт эмеспи? Көрүш керек. Жанагы уюп турган канча убакытта уюп калып атат. Ошону текшертип туруш керек. Ошого жараша уже үй бүлөлүк дарыгерлер да бул менен уже информация алышкан, булардын барысы менен алар билишет. Ар бир инсульт бизден чыккандан кийин эле ошо үй бүлөлүк дарыгерлердин жанагы участкалык неврологдордун колуна түшөт. Алар да билишет. Алар келип туруп бизден чыккандарды алар уланта башташат. Бирок биринчи биз көрсөткөн мөөнөттү сөзсүз түрдө алар сакташат. Андан кийинкисин анан жана кандын суюлуу мүмкүнчүлүгүн, коюлан мүмкүнчүлүгүн текшеришип, ошо менен узартып турушат. Бирок көбүнчө булар ичип жүрүшөт өмүр бою. Азыркы учурдагы жашар бараткан инсульт дарты аялдарда көп кездешеби же эркектердеби, жана бул дарт ген аркылуу ата-энеден балага өтүшү мүмкүнбү деген сурообузга Бул эми акыркы окумуштуулардын айтуусунда өтөт. Бул мына мисалы атасында же апасында болсо балдарына, кыздарына өтөт. Же болбосо чоң аталарын болсо эмне үчүн өтөт? Анткени дегенде булардын барысында жанагы кан тамырынын басым көтөрүлүш, гипертонияда бул өтөт да, гипертонияда өтөт. Ошол гипертониясы барлар тиги сөзсүз түрдө сак болуш керек. Ата-энеси эгерде ушундай кан басымы жогору болуп, же болбосо ошолордон инсульт болсо, булар сөзсүз сак болуш керек. Буларда инсульт болуу мүмкүнчүлүгү чоң башкаларга караганда. Ошон үчүн баягы генетически өтөт деген ушул. Ошону сөзсүз түрдө сактап туруш керек. Текшерип карап турса, анан алдын алса болот. Ал эми кан айлануу жакшы болуусу үчүн аспирин жана лимон чайын ичүү туурабы? Негизинен эгерде билсе, баягы кан коюлуп кетти деп, аспирин ичкен туура. Бирок аспирин ичет деп иче берген болбойт. Анын жана кандын коюланышын же суюк болуп кеткенин аны текшертиш керек сөзсүз түрдө. Ошондо биз стационарга эмне үчүн жаткызып биз анын дозасын беребиз анын. Лимон бул жакшы. Албетте кан тамырларды кеңейтет, кан басымын кичине көбөйтөт. Ошол эле учурда адан деле баягы көбүрөөк жеп койсо, кан басымын ичкерткенге чейин кайра барат. Давлениясын буну көтөрүп да коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бунун барысын умеренно кылыш керек. Анан жанагы кара чай, анан көк чай деп элдин арасында азыр жакшы. Көк чайды көбүрөөк колдонуп калды. Көк чай деген бул кан тамырды кеңейтет. Канды бир аз суюлтат. Ал эми кара чай болсо, кайра кан тамырларды бир аз кысат да, кан басымын көтөрөт. Сергек жашоо образы, туура тамактануу, спирт ичимдиктеринен алыс болуу, чылым чекпөө. Эгерде ушул эрежелер туура сакталса, инсульт жана башка көптөгөн оорулардын алдын алган болобуз.